негизги максатыбыз сиздер менен болгон мамилени диалогду деди ошону түзүп, сиздердин айтылган көйгөйлөр болсун ошолорду талкууласак деген ойдобуз. Кыргыз Республикасында агробизнес күн тартиби аркылуу мамлекеттик жеке диалогду чыңдоо темасында тегерек стол Баткен шаарында болуп өттү. Агробизнес боюнча долбоор акыркы жыл ичинде аймактарга барып өткөрүү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги тарабынан кызуу жүргүзүлүүдө. Тегерек столго Баткен облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, Айыл чарба министрлигинен келген өкүлдөр, USAID агро соода долбоорунун жетекчилиги жана жергиликтүү ишкерлер катышышты. Бул Айыл чарба министрлиги менен жергиликтүү регионалдык деңгээлдеги иштеп аткан ишкерлерибиз, дыйкандарыбыз, багбандардын дейли ортосундагы бир көпүрө түзүү, мамиле түзүү, ошол маселелерди ошол регион деңгээлинде талкуулоо максатында уюштуруп жаткан аянтчабыз десек болот. Бул расмий түрдө министрдин приказы менен регионалдык кеңеш деп түзүлүп, ошол жеке сектор менен болгон мамилени бекемдөө максат коюлган. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, ар бир областка ушинтип 3 айда бир болсо дагы делегация менен келип, ошол жердеги жергиликтүү бийликтин да өкүлдөрүн чакырып, аларды жергиликтүү биздин өкүлчүлүктөр бар Министрликтин, Айыл чарба министрлиги. Ошолор менен да баарыбыз тыгыз келип, ишкерлердин ошол жердеги көйгөйлөрүн угуп, колубуздан келсе албетте ошо региондун деңгээлинде, областтын деңгээлинде болобу маселелерди чечүүсүн чечип, чечилбей калган маселелерди, же болбосо системалык маселелер бар да, жалпыга билинген деле. Ошолорду министрдин деңгээлине же болбосо өкмөттүн деңгээлине алып чыгып, талкуулоо максатында. Бул иш-чара Айыл чарба министрлиги, USAID агро соода долбоору жеке ишкерлер тарабынан уюшулуп, аймактагы ишкерлерди колдоо, айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча маалымат берүү, башка облустагы ишкерлер менен тажрыйба алмашуу болуп саналат. Биздин дагы негизги максаты ошо ишкерлерге ар тараптуу маалымат берүү, көмөктөшүү болуп эсептелет. Ошон үчүн бүгүн дагы ошол агро тармагына тиешелүү ишкерлердин башын бириктирип, бул жакта агро тармагында кандай маселелер бар, ошону мындай мамлекеттик жеке диалог аркылуу мындай бир сунуш пикирлерди айтуу, ошол жерде маселелерди көтөрүү болуп эсептелет. Бүгүн бул жерде дагы буюрса ишкерлер үчүн дагы жакшы бир агро тармагындагы маалыматтар берилет деп ишенебиз. Өлкөнүн ар бир облусу өзүнүн өзгөчө продукциясын мыкты деңгээлде өнүктүрүп, министрлик жана ишкерлер диалог жолу менен ишин алдыга карай улантса, иши илгери болору талашсыз. Сайкал Кулназарова, Акуштар Абдыкары уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Суроолоруңуздар болсо берип, бул жерде сиздерге жооп бергенге даярбыз.